Бул өзүңөрдүн ортуңөрдө согушта гектарщиктер бизге элди кыйноогула. Нормально түшүндүрүп бергиле бизге. 50 гектар жериңизден канча гектар жер чыгарып бермей элеңиз эле сиз. Жок, сен ишиң боюнча. Жок, мен сурап атам, сизден интерес кылып атам мен сизден. О, мына элдин баарынын атынан сурап атам. Мына распискаңыз бар экен. Мына айтчылар айткандай боло бербейт да бүт. Именно ошол 50 гектар эмес, ал жерде 40 гектар. Ушинтип адамдар секирип жерлерди басып алып, басмачылык жол менен ушул айыл куралып турган айыл. Бул Вайнантоновка айыл өкмөтүнө караштуу жерден жайгашкан. Видеону түрүп салбай башынан аягына чейин көрүңүздөр. Сиздер менен мен Азаке, Эл Уксун YouTube каналы. Азыркы учурда бул пост 2 жаңы коңшусунда баардык курулуштар токтотулган. Бирок ошентсе дагы кандайдыр бир себептер менен бир түндүн ичинде бир там таң аткычакты салынып калып жаткан учурлар кездешүүдө. Гитептерин алып келсин, распискалар колунда. Бүгүнкү күндө 200 участканы саткан. Сиздер сен ошону түшүнүп атасыңарбы? Жерге 200 участкага мына жердечи жайын ачып асфальт салса болот. А сен көрүп атасыңарбы? Бүгүнкү күндө мына поленин жак кандай болот? Же жолу нормально эмес. А эмне ажы убакыттарда ушинтип келип бетине койгон эместер, канатып коюп сүйлөп атасыңар. Жок, сиздин барыңар эле бир тарапты болчу бербегилечи. Мындай угайлык да нормально. Душманы бул, номер бир душман. Сотигине 16дан алам деген распискаңыз бар экен. Сиздин Айназиктин. Ошого жооп берсеңер, пожалуйста. Бизге кызык болот. 2018-жылы айсы жылы мына жерде биз гектарщиктер бардыгы 2021-жылы эле жазылган расписка экен. Менде бар. Көрөм десеңер, рад бериңерге көргөзөм. 16 участканы бизге айтышкан. Бул жерде 1 гектарынан 18 участка чыгат. Ошентип биз бул өзүбүз гектарщиктер макулдашканбыз. 18ден чыга турган болсо 2ден чыгарып, элдин светин жолун бүтүрүп беребиз деген ал расписка. Ал жерде эч ким ажыга беребиз, же Касымга беребиз, же Талгатка беребиз деп жазылган эмес. Ал бири-бирибиздин ортобуздагы келишим болгон ал, Мейли, сиздин ошол 16дан алам деген распискаңыз бар экен. Ошондо 16дан ар бир гектарды эсептесеңиз ошондо 50 гектар жериңизден канча гектар жер чыгарып бермей элеңиз эле сиз. Жок, сен ишиң боюнча. Жок, мен сурап атам, сизден интерес кылып атам мен сизден. О, мына элдин баарынын атынан сурап атам. Мына распискаңыз бар экен. Мына айтчылар айткандай боло бербейт да бүт. Именно ошол 50 гектар эмес, ал жерде 40 гектарга 40 гектар. 40 участканы мына биз бердик, мен бир туугандар менен. Но 270-биринчи контурда 40 участка турат. Андан сырткары мына 8 участканы сетке подстанцияга берип атабыз. Ким берди? Анан дагы бир суроо эже. Сиз байке, мурда участкага салынып аткан элдерди жаштырып атпыз азырчы. Неге ошол салынаарда, неге жолоо бул мен жерим деп айтпай, азыр салынгандан кийин 3 жылдан кийин, 4 жылдан кийин келип ызылдап атасыңар. Ушуга жооп берип койгула. Бул өзүңөрдүн ортуңөрдө согушта гектарщиктер бизге элди кыйноогула. Нормально түшүндүрүп бергиле бизге. Элди ким кыйноп атат? Силер кыйноп атасыңар, силердин азабыңардан силер чечише албай, биздин документтер бүтпөй атат. О, очудан алган. Тактаганда билем мен, мына салынып турат, мен салган үйлөр турат мына такта. Азыр эми келип талашып атат. Ошондо башында салдырбай койчу. Териштире берсин. Азыр баарыбыз биз азыр мына Нерден азыр ГКМБга обращение кылабыз. Эгер өз ара чечише албайсыңар, ГКМБ чечип берсин биздин жерибизди. Айтпайсың. Айт, ортоң айткыла, коркпогула. Мен 3 жыл мурда алып мындан кылгам да. Ошол убакта акыл деген бар экен да. Анан мага эметкен Рустам деген, жок, Рустам деген жок. Сизде айттым, бирөөлөр айтып, кур деген, куруп кой деди. Октябрь болуп калды, эртең бүрсүнө каржай турган болуп калды. Мен жөнүнө алып коюп акчасын берип коюп эле кете турган болчумун да. Сен кимден алдың?
Акылдан болот. Акылды таап бересиң. Болбойт булар. Sen aldın boşa kişinin adı kim? Erkin. Akıllı gözünden görgen emesin sen. Erkin'den aldın. Сиз кыйкырбай сүйлөйлү, кыйкырбай жайылы. Анан ошо фундаментти куюп кой деди. Куюп койдум. Андан кийин ошо мен айтып, мага айтышты мондой. Бул социалдык культура кандай? Анда ошо. О да, анан. Acınıyla razborkasın. Ne çok güzel. Ne çok güzel. Meselen çetkine. Meselen çetkine çok güzel. Elde iştire. Айтпайсың. Органдагылар тек чыгат деп калган. Ачы вакытты кип башка сөз жолду койду. Жер кыштысын бусту деген статьяны коюп туруп. Булар сен ошентип айтып атканда эң биринчи келгенде 18ден чыгат деп. Siz şairede bitmezsiniz. Siz yani siz yok. Калыс сөзүңүздү айтпайсызбы? Қалыс сөзіңізді Қалыс сөзім қалыс эле сөзүмдү айтам. Эң биринчи кара бакыт картаны чийгенде 18ден чыгат деп айткан. Биздин чыгармачыл топ бул видеону дайындап жатып, экранда көргөзүлүп жаткан "Менин 50 гектар жерим жок, ал жерде 40 эле гектар жерим бар" деп сүйлөп жаткан Гүлнара аттуу айымды издеп жөнөдүк. Биз Гүлнара айым менен байланышып, Московский Фучка паркынан жолукмай болуп сүйлөшүүгө аракет жасаганында, жанындагы дагы бир канча гектарщиктер агрессивдүү түрдө кабыл алды. Сен ал видеолорду кайдан чыгарып жатасың? Кимге иштеп жатасың, кимден акча алганыңды билебиз деп коркутууга аракет жасашты. Бирок ошентсе дагы Гүлнара айымдан толук маалымат алганга аракет жасап, бир топко чейин жанында отурдук. А бирок Гүлнара айым видеого түшүштөн баш тартты. Биз аны менен гана токтобостон бул видеодо сүйлөнүп жаткан Кара Бакыт аттуу мырзаны сөзгө тарталык деп издеп жөнөдүк. Бакыт менен байланышып, аны кепке тарттык. Аты жөнүңүз? А дегенде. Менин атым жөнүм Зикир уулу Бакытбек. Сиз бул жерге эмне тиешеңиз бар жана кандай бул жерге аралашып калгансыз? Ушуну баштан баштап телекөрүүчүлөргө түшүндүрүп бере аласызбы? Мен бул жерге аралашкан себеби биз Шыдыр Кызыр коомун түзүп, ошол жерде председателдин орун басары болуп мен келгенмин. Ошол күндөн тарта ушул жерде аралашып жүрөм. Эми мындай түшүнүктүү болсун. Бул Военно Антоновка айыл өкмөтүндө 211 гектарды сиз ушинтип картага түшүрүп элдерди киргизген адамдардын бирөөсү сизсиз. Бул жерге канча адамды киргизгенсиз, жайгаштыргансыз? Менин чийген карта боюнча 3765 участок бар. Бул жерде. Мектеп, садик, бала бакча, стадиону, мечит, ФАП. Ошолорго жер каралган. Водозабор. Бул сиздин картаңыз. Ушул сиз камалып чыкканыңыз эң негизгиси ушу карта боюнча болуп жатат да. Картаны чийгендигим бир, коомдун адамдарын отургузгандыгым эки болуп, эки менен кирип чыгып атам түрмөгө. Бул боюнча бул картаны азыркы күндө жаратпай жатат. Бул картаны азыр жокко чыгарып салган. Ушул эле картанын көчүрмөсүн, ушул эле картанын негизинде ошол жерге жайланышкан адамдар чийилген жолдордун негизинде мамлекет могул картаны чийип чыгат. Бирок бунун ичинде мектеп, садик, жанагы сос объектилер жок. 4060 участок. Бирок бул жерде 211 гектарга эмес, бул жерде 198 гектарга гана чийип калат. Айылдык кеңеш бизге токтом чыгарып берген. 31-токтомду чыгарып колубузга берген. Ошонун негизинде Ошентип биздин чыгармачыл топ Кара Бакыт Кайман аты бар Пост 2 жаңы коңшусунун негиздөөчүлөрдүн бири менен маек курдук. Бул жерде көп адамдар бар экенсиздер. Аттарын, жерлери, кимисники канча айтып бере аласызбы так эсе?
Бул жерде основной эң көп жери барлардын бирөөсү Гүлзада Тойчиева, экинчиси Жунусова, үчүнчүсү бул жерде дагы адамдар бар. Эми толук аттарын айтып бериш неме жок. Бул жерде майда гектарчыктарда толтура. Ал жак бул жак 80 адам бар бул жерде. Бардыгы ошо элди жамынып, митинг кылып жүрүп чыгарган карта бул. Түшүнбөй калдым. Эмне болгон митинг жөнүндө тема кетип жатат? Митинг Гүлзадалардын талабын талашып. Атка минерлерге барышып, айыл өкмөт акимиятка барышып жүрүп чыгарган карта бул. Бул жер боюнча аким акча алган деп атпайсызбы? Аким дагы кимди айтып атасыз? Айыл өкмөт. Ошонун аттарын так эсе айтып бере аласызбы? Айыл өкмөттө мурунку айыл өкмөт Бөкөнбаев. Бул дагы ушул жер үчүн акча алган. Аны сиз каяктан билесиз акча алганын? Акча алганды могу коомду биз коом үчүн чуркап жүрбөйбүзбү? Биз коомду ошо түзүп ушул жерге элди киргизебиз деп чуркап жүрбөйбүз. Ошо моментте биздин представительдерден акча талап кылган булар. Айыл өкмөт, аким. Бул ооз-2 боюнча эле айтылып аткан жокпу же кароолоо максатында? Жок. Тарыныш менен. Бунун доказательстволору бар. Сизге булардын далили бар. Акча алгандыгы тууралуу далилдерибиз бар. Муна азыркы Расул деле ошол акча алып туруп мооларды киргизип атат. Мо аялдардан, мо азыркы жерчилерден. Бизден алган коомдон алгандар баары азыр качып жүрүшөт. Жок, азыр ошондо сиз мындай бул сөздөрүңүзгө жооп беришиңиз керек да, негизинен алганда. Азыр айтып жатасыз, эми ушул азыркы аким ушул Гүлзада дагы 2-3 жөн айтып атасыз. Ушулардан акча алып, ушул адамдарды азыр киргизип жатат деп атасыз. Туура түшүндүмбү? Мындай айтып берейин силерге. Коомдон акча алган акимдер азыр отставкада жүрүшөт. Акчаларын бербей качып жүрүшөт. Гүлзада Тойчиева назиктерден алган Сатыбалдиев $50,000 алдым далили бар. Бул мо карта үчүн берилип атат. Аким $50,000 алып пара алып, ушул жерге адамдарды жайгаштырган деп жатасыз. Мурунку аким Сатыбалдиев. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, тиешелүү органдар, бул маалымат канчалык чындыгы бар, көңүлүңүздөрдү буруп койсоңуздар. Биздин чыгармачыл топ алданып калган карапайым элдин үнүн укканы сапар алдык. Биз барган жерде 50дөй адам бизди тосуп алып, арасында кээ видеого түшүүдөн баш тартып, камеранын сыртында кала беришти. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү ошол орозо айы болуп жатат. Акыркы орозонун акыркы 10 күнү калды. Ошол биздин кайрылуубуздун себеби биз Вайнантоновка айыл өкмөтүнө караштуу 295 контурдан ушул жакта турган элдин баардыгыбыз тең 2015-тен баштап 2019-га чейин жер алганбыз. Анан биз ошол бизге уруксат бербегенден биз ошол өкмөт законду сыйлап, мыйзамды сыйлап, эчтеп салгандар бар, кээбиртер фундамент куйгандар бар, үй салгандар бар. Анан 2023 эми комиссия келип бизден баягы документтерди талап кылып баштаганда бизде ошолордун бирине мындайча айтканда жердин ээсинен тил кат алып келе дегенде жердин ээси биз алган адам эмес, башка бир адамдарга өтүп кеттир, жасалма жол менен өтүп кеттир. Анан биз элдер кайрылып, ошол Сокулуктун роодусуна кайрылганбыз. 7 ай 8 ай турду биздин заявлениябыз. Мына карап атабыз, ана карап атабыз деп, андан кийин биз УДга кайрылгандан кийин роодуга барсак биздин бир да кагазыбыз жок экен роодуда. Мындайча айтканда азыр УДга өттү, бирок УДдан бизге азыр эчтеке келе элек. Биздин ошол көйгөйүбүздү айта турган нерсебиз бизге ошол мындайча айтканда азыркы учурдагы Кабаев Майрамбек, Базаркулов Айбек, Кайыпкула Жамиля деген ушундай аттуу кишилер өзлөрүнө бири-бирине документтерди мыйзамсыз жол менен өткөрүп алган, бүт бар далилдери бар экен. Анан ошолордун баарын тапшырсак биздин мындайча айтканда үнүбүз сиздерге жетпей жатат. Ошон үчүн урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу
Камчыбек Кыдышаевич, ошо сиздерге кайрылуу, ошо биздин көйгөйүбүздү жакшылап карап берип коюңуздар. Биз ошо элдин атынан, биз ушул карапайым эл баарыбыз тең өзүбүздүн ак эмгек менен сатып алганбыз. Ушул күнгө чейин биздин жерлерибизге документ чыгыш үчүн ошол бир 2-3 адамдын оюну себеби, 2-3 адамдын өзлөрүнүн бир нафсани калоосу себебинен ушунча адамдарды кыйналып жатат. Бул дагы келбей калганын себептүү толтур адам бар азырчы, 300дөн ашык адам бар. Азыр ошо биз жаңы бири-бирибизди таанып эми кошуналар мындайча айтканда жаңы таанышып атабыз. Ошого сиздерден сураныч биздин көйгөйдү карап берип коюңуздар. Мына мен лично 15-жылы алгам ошол жерден. Ошондон берки ушул көйгөйүбүз чечилбей келатат. Мына жалпы ушул жерде турган кошуналар бири-бирибизди жакшы тааныйбыз, билебиз. Анан азыркы айтылгандай эле гектаршикпиз деп келип алып эле азыркы бир 3-4 адамдын кызыкчылыгы бизди элди кыйнап бүттү. Биздин Сокулук районунун бийликтери бизди таанып бүттү. Арыздарыбызды кабыл албай, көйгөйүбүздү карабай, чечпей келатышат. Мына губернаторго чейин бардык. Үнүбүз сиздерге жетпей жатат. Биз ушинтип ойлоп атабыз, жетпей жатат го деп. Анткени бизге кайра жооп келген жок, эч бир бийлик өкүлү бизге жооп берген жок. Кыйналган эл кыйналып эле атабыз. Жаз келди, стройкабызды баштайлы десек, баягы эле оюн, баягы эле 4-5 адамдын эле кызыкчылыгы болуп атат. Маңдай тери менен жылдап топтогон акчаларын ушул жерге салып коюшу өз жерине ээлик кыла албай турган учур. Биздин чыгармачыл топ карапайым элдин көз жашын четте карап тура албай, ВОЗ-2 участогу канчалык деңгээлде мыйзамдуу экенин тактап билүү үчүн тиешелүү адистерге кайрылдык. Чычкан сойсо дагы касапчы сойсун демекчи, арысы кандай биз бул ишти юр компанияларга дайындадык. Ал жакка ушул жабырканалануучулардын бирөөсүн ээрчитип барып так маалымат алууга жөнөдүк. Бир апта алдында бул Абдулла Азиз байке менен жолугуп, консультация алып, анан бул Алим байкенин берген тиешелүү документтерди бул юристтин алдына келип таштап кеттик элек. Бир жума ал документтерди изилдеп, анализин жазат, анан азыр бизге жооп бергени турат. Анан бул жакка мен өзүм жалгыз келбей, ушул атайын жабыркаланган тараптардан ушул Алимберди мырзаны ала келдим. Мен Абдулазиз Кыргызбеков, бул Кыргызбеков юридикалык компаниясынын жетекчиси болобуз. Ошо байке айткандай эле бир жума мурун келип ушундай маселе болуп жатат, жерде талаш болуп жатат. Эч кандай жакшы жыйынтык чыкпай атат. Анан ушул документтерди берип, ушул ВОЗ-2 боюнча канчалык деңгээлде мыйзамдуу, мыйзамсыз экенин көрүп бериңиздер деп кайрылып кетти эле. Биз да бир сыйра карадык, баарын тактадык. Ошол боюнча сиздерге өзүбүздүн көз карашыбызды айта турган болсок, кичине мындай түшүнүктүүрөөк болгонго аракет кылабыз да. Эми биздин колалыбызга келген мындай устав деген бар экен, көрдүк мынакей. Бул устав деген бул ошол общественное объединение ачылып, мына садоводы ВОЗ-2 деген бул тиешелүү мамлекеттик каттоодон өткөн экен. Мамлекеттик каттоодон өтүп, Адилет министрлиги, мындайча айтканда Министерство юстиции каттап, бул уставдагы сөзсүз тияктан текшерүүлөрдөн өтүп туруп, анан мынакей тиешелүү штамптар коюлуп атат. Биз буга күбө болдук, мына архивден алынган экен, 2015-жылы каттоодон өткөн экен. Уставы бар, каттоодон өткөн. Бул демек эмне жөнүндө айтат? Бул демек бул уюм мамлекет тараптан таанылган уюм. Тиешелүү каттоодон өткөн уюм. Бул уже мындай айтканда бул ишмердүүлүгү мыйзамдуу, толук деп биз айтканга акыбыз бар. Бул биринчиден. Экинчиден биз дагы эмнеге күбө болдук? Бул жерде губернатордун жазган каты бар экен. Ошо ВОЗ тараптан кайрылып, ошол убакыттарда 2016-жылдардан бери ушул Байнантоновканын 271-295 контуруна ээлик кыла албай келаткан экен көптөн бери. Анан бул жерде мындай межведомственный комиссия түзүлгөн экен. Ошол жерде өзүнүн заключениясы бар экен. Заключениянын баарына токтолбой эле, жыйынтыгына токтоло турган болсок, айтып атат, межведомственный комиссия 1, 2, 3, 4, 5
адамдар 4 адам мынакей төрағасы болуп өзүнүн заключениесин чыгарып атат. Эмне деп айтып атат? Бул уюмдун ВОСТ 2 уюмдун мүчөлөрү имеет право осуществлять свои права и обязанности дейт. Эмне кылганга деп для строительства дачного строительства, ведения садоводчества, огородничества деп өзүнүн заключениесин берип атат. Канча 2016-жылы. А кызы бар. Ошол жерде айдаганга, алма бак тиккенге, садоводческий неме кылганга, тамсанып турганга акысы бар деп берип атат. Бул экенсиз. Анан кийин айта турган болсок, бул жерде ошол маалда Вайнантоновка айыл өкмөтү тарабынан ушу ВОСТ уюмунун мүчөлөрүнө тоскоолдук жаратылыптыр. Кандай тоскоолдук? Ошол жерде гребичтердин баарын казып, ошол жерге бетондорду орноштуруп, айыл өкмөтү тарабынан. Анан кийин бул уюм ошол маалдан баштап, мына 7 жыл өтүп атат да. 7 жылдан бери ошол жерге ээлик кылбай келатыптыр. Анан эми өздөрүнүн укугун коргойбуз деп көп жактарга кайрылган экен. Ошолордун бирөөсү мынакей сотко кайрылган экен. Сотко кайрылып, межрайондун суд Чүй областынын межрайон сотуна кайрылып, ал деген баарын изилдеп, фактап, канча деген отурумдар болуп, анан өзү чечим чыгарып атат. Осмонова деген представитель чечим чыгарып атат. Бул жерде ВОСТ 2-нин дуарызын канаттандырылсын. Ошол жерде койгон бетондор жана казылган эмелердин баары алынсын. ВОСТ 2 кирсин, мүмкүнчүлүк алсын. Ошолордун баарын Вайнантоновканын обязательно атат. Ошол жерде баягы кылган ВОСТ 2-нин укуктарын, эркиндиктерин чектөгөндөрүн боюнча ошонун баарын жойсун деп атат. Сот чечим чыгарып атат. Ошентип бул чечим эмне болду дей турган болсок, айыл өкмөтү бул чечимди мындай айтканда даттануу иретинде Чүйский областный судка кайрылды. Анан кийин 2017 жылы Чүйский областной суд коллегиально карап бул жерден эменикин айыл өкмөттүн арызын даттануусун канааттандыруусуз калтырды жана бул чечим күчүндө калып атат. Райондун чечими. Айыл өкмөт жаналарын баарын алсын, садоводторго мүмкүнчүлүк берсин, кирсин деп анан айыл өкмөтү ал областной соттун чечимине да жогорку сотко кайрылып атат. Даттануу менен биринчи, экинчи район инстанциялардын чечимдерине. Жогорку сот мыйзамдуулуктун баарын териштирүүнүн негизинде биринчи, экинчи инстанциянын чечимдерин күчүнө калтырып берип атат. Ушул жерде айтылат. Бул чечим обжалованию не подлежит деп коет. Обжалованию не подлежит. Бул башка уже жок, батталбайт, бул күчүндө калды. Точка деп атат. Ошентип соттун чечимдери бар. Бардыгы мыйзамдуу түрүндө өткөн, мыйзам түрүндө катталган экен. Өздөрүнүн укуктарын соттун чечимдери менен тастыктаган экен. Ээлик кылганга акысы бар. Айыл өкмөт болобу, ким болот бул жерге тоскоолдук кылганга жаратпаш керек деп соттор өздөрүнүн тиешелүү укук ченемдик актылары менен бекитип берип атат. Бул бир. Ошондон кийин бул ВОСТ 2-нин мүчөлөрү прокуратурага даттанылат. Прокуратура, Сокулук районунун прокуратурасы айтып атат. Прокуратура Сокулского района рассмотрено ваше обращение неисполнение Вайнантоновской айыл өкмөтү решения межрайонного суда Чуйской области. Демек, межрайоннун сотунун чечимин Вайнантоновка айыл өкмөтү аткарбай атыптыр да. Ошол боюнча биз карадык деп атат. Карап туруп, ошонун жыйынтыгынын негизинде на имя главы Вайнантоновской айыл өкмөтү Бокомбаева Н.М. дейт. Внесено представление об устранении нарушений закона. Сокулук районунун прокуратурасы жарандардын арызын соттун чечимин аткарбай атат айыл өкмөтү. Ким аткарбай атат?
Боконбаева НМ дейт. Ошол аткарбаган боюнча биз представление киргиздик. Аткарсын болот мынакей. Демек азыр бул жабыркаланып турган адамдардын ВОЗ-2 ошол экил жердеги адамдардын документтин баары бар экен да. Негизинен мындай жалпак тил менен мындай карапайым элге түшүнүктүү айтканда булар азыр кирип ошол жерде жашашы керек экен да. Бул жерде не то что жашаш керек, ал жерге 2016-та уже соттун чечимдери бар. Соттун чечимдери турат, күчүндө, обжалованию не подлежит деп турат. Уставы бар, мамлекеттик каттоодон өткөн, баардыгы жайында. Көрөрмандар, сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн мен да бир сыр айтып коеюн. Бунун алдында бир чыгарылышта ушул Алимберди мырзадан интервью алдык элек. Бул Алимберди мырза өзүнүн тарабында ушундай айтып бергенде, видеонун алдында анча-мынча комментариялар жазылып баштады. Ал канчалык деңгээлде фейк адамдар экенин же чыныгы адамдар экенин билбейм. Себеби ал жерге ушундай кылып жазып атышат. Ал жерде айтып атышат: Азаке, сен кимдерге биригип алгансың, ушул тарапты мошенниктер деп көргөзүп атат. Анан мен бул процессти атайын ушул юристтин консультациясын алып, ушул юристтин оозунан угуп, бул документтер канчалык деңгээлде мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин баарыңыздарга көргөзүп берейин деп чечтим эле да. Анан баягы Алимбердин мырзанын өзүн да сүйлөтөлү, баягы күйүп бышып аткан адамдардын бири да. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, биздин гаранттарыбыз сиздерсиздер. Биз сиздерден башка эч бир кайрыла турган адамыбыз жок. Биз башка мамлекеттин президенттерине кайрыла албайт экенбиз. Башка мамлекеттин сотторуна кайрыла албайт экенбиз, укук коргоо органдарына. Биздин үмүтүбүз, биздин мындай жаркын жашообуз сиздердин кол алдыңыздарда. Ушуну дыкат текшерип көзөмөлгө алышыңыздарды суранабыз. Чоң рахмат, сиздерге чоң рахмат. Ушинтип элдин үнүн угуп, ушундай эл үчүн бекер кызмат кылып берип койгонуңузга Алла разы болсун. Урматтуу көрөрмандар, бардык тиешелүү документтерин сиздерге көргөзүп бердик. Эми канчалык деңгээлде ушул ВОЗ-2 мыйзамдуу, канчалык деңгээлде мыйзамсыздык экенин анализдериңиздерди жүргүзүп аласыздар деп ойлойм. Мен жеке өзүмдүн атыман мамлекет башчысы Садыр Жапаров Нуркожоевичке кайрыла кетмекчимин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул жер мафиясына өзүңүз башыңызды багып бир аралашып бербесеңиздер, сизден башка кайрыла турчу адам көрбөй калдык. Мен жеке көрбөй калдым. Бул жерде жабыркаланып жаткан адамдар дагы мени ушинтип чакырды. Азаке, биздин үнүбүздү Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичке үнүбүздү жеткизип бер дейт. Себеби Садыр Жапаров менен Камчыбек Кыдыршаевичтен башка бул мамлекетте ишене турган бир дагы бийлик бутактары жана өкүлдөрү карбай калды деп. Сиздер менен мен Азаке, эл уксун YouTube каналы.